Арген Орусиянын эң четки суук аймагында Якутиянын аязында темир ширетүүчү болуп иштечү. Анын ар бир күнү өлүм менен өмүрдүн ортосунда өтөт. Бийик курулуштун башында шамал уулуп жатканда Аргендин колундагы темирлер аязга жабышып, колунун терисин сыйрып кетчү. Бирок ал тиштенип чыдачу. Дагы бир аз иштесем, Каныкейге жаңы пальто алам, балдарыма эң жакшы оюнчуктарды салам деп өзүн сооротчу. Ал жаткан жатаканада 20 эркек бир бөлмөдө полдо жатышчу. Тамагы сууга бышкан кесме, бир үзүм нан. Арген өзүнөн аяган ар бир тыйынды ай сайын Кыргызстанга Каныкейдин колуна салчу. Ал учкан сайын Каныкейдин сүрөтүн карап, «Жаным, менин ханышайым, сен үчүн баарына даярмын» деп шыбырачу. Ал эми Каныкей ал Арген салган акчаларды алган күнү эле айылдагы эң кымбат кийим дүкөнүнө чуркачу. Аргендин маңдай тери менен келген акчасына алган кыска көйнөгүн кийип, эң кымбат атырларды себинип, Аргендин бала кездеги досу Саматтын унаасына түшүп кетчү. Самат Арген ишенип, «Досум, аялыма, балдарыма баш көз бол» деп дайындаган адам эле. Алар Аргендин акчасына ресторандарга барып, эң кымбат шараптарды ичип, алыстагы Аргенди «Байкуш сокур, алылай кечип иштесин, биз болсо жыргайбыз» деп шылдыңдап күлүшчү. Арген сюрприз кылууну чечти. 3 жылдык сагынычын көтөрүп, эч кимге айтпай үйүнө келди. Түнкү саат 2. Ал дарбазаны акырын ачып, өзү салган заңгыраган үйдүн терезесинен жарык көрүп, жүрөгү бир нерсени сезгендей катуу сокту. Ал ашканага кирсе, апасынан калган ыйык дасторкондо бошогон бөтөлкөлөр, чачылган тамактар жана Саматтын Аргенге таандык халатты кийип, чачылган тамактар жана Саматтын Аргенге таандык халатты кийип алып төрүндө отурганын көрдү. Каныкей болсо Аргендин Орусиядагы азабын Саматка күлүп айтып берип жатты. Аргендин көзүнө кан толду. Ал уктоочу бөлмөгө атып кирди. Каныкей секирип турду, бирок анын жүзүндө коркуу эмес, жек көрүү бар эле. «Эмнеге келесиң, айтпай, көрдүңбү? Ооба, мен Саматты сүйөм, сен сасыган жумушчусуң, сенин акчаң гана керек болчу, сенин өзүңдөн жийиркенем» деп Каныкей Аргендин бетине түкүрүп жиберди. Самат болсо күлүп, «Досум, сен Орусияда жүргөндө Каныкей менин кучагымда сенин акчаңды коротчу. Бул керебетти да сенин акчаңа алганбыз, эми чыгып кет» деди. Аргендин намысы тебеленди. Ал Каныкейди чачтан алып, жылаңач бойдон көчөгө сүйрөп чыкты. Бүт айыл ойгонду. Арген, «Көргүлө, бул аял менен нанымды жеп, намысымды сатты» деп бакырды. Каныкей болсо уялбай, «Түкүрдүм сенин намысыңа, мен бактылуумун» деп кыйкырып жатты. Бул учурда Аргендин 70 жаштагы апасы Сайра апа босогодо отуруп алып, «Аттиң балам, сени ушул үчүн бактым беле, Каныкей, сени кызымдай көрдүм эле го» деп өксүп ыйлап жатты. Ажырашуу процесси башталды. Каныкейдин бети каткан экен. Ал сотто «Арген мени сабачу, мага акча берчү эмес, балдарды карачу эмес» деп калпайтты. Ал Аргендин Орусиядан калган акчаларынын квитанцияларын өртөп жиберип, «Булар менин ата-энем берген акчалар» деп бети чымырабай калп сүйлөдү. Ал тургай балдарын Аргенге каршы тукуруп, «Атаңар силерди таштап кеткен, ал жаман киши» деп мээсин уулады. Арген сот залында отуруп, өзү 6 жыл бою гүлдөй баккан аялынын мынчалык ыплас экенине ишене албай турду. Каныкей үйдү, машинаны жана балдар үчүн чоң алиментти талап кылды. Ал Самат менен кол кармашып сотко келип, Аргенди ачыктан ачык шылдыңдап жатты. Бирок адилеттүүлүк баары бир жеңет. Аргендин кошуналары, болот досу келип, бардык чындыкты айтып беришти. Каныкейдин Самат менен түнү бою кылган иштерин, Аргендин акчасын кантип чачканын далилдеп беришти. Каныкей соттон утулуп, балдары Аргенге калды. Каныкей менен Самат бирге жашай башташты. Бирок бирөөнүн көз жашына курулган бакыт узакка созулбайт.
Саматка Каныкейдин өзү эмес, Аргенден кала турган акчасы жана үйү керек болчу. Каныкей соттон утулуп, акчасыз калганда Саматтын чыныгы жүзү ачылды. Ал Каныкейди сабай баштады. Сен өз күйөөңдү саткансың, мени да сатасың, сени ким аял катары сыйласын, чык менин үйүмдөн деп Самат аны көчөгө кууп чыкты. Каныкейдин бардык алтындарын Самат сатып, ичип салды. Каныкей барар жери жок. Ата-энесине барса атасы: "Сен биздин намысыбызды булгадың, сени кызым деп эсептебейм" деп эшигин жаап алды. Каныкей кечээ эле ханышайымдай жашап, Аргендин акчасын чачып жүргөн болсо, бүгүн көчөдө калган тилемчиге айланды. Ал Орусиядагы Аргендин азаптуу күндөрүн эми өз башынан өткөрө баштады. Арадан 5 жыл өттү. Арген бутуна туруп, өзүнө татыктуу, ыймандуу келинге үйлөндү. Анын үйүндө азыр күлкү, береке жана чыныгы сүйүү бар. Арген Орусияга барбай, өз жеринде чоң бизнес ачты. Бир күнү Арген базарга барса, бир арык, жүдөгөн, кийими кир аял анын бутуна жыгылды. Бул Каныкей эле. Ал базарда нан ташып, эски үйдүн бир жер төлөөсүндө жашайт экен. Арген: "Кечир мени, мен адашыптырмын. Мени кайра алчы, мен сенин кулуң болом. Самат мени таштап кетти. Ал мени уруп, баарымды тартып алды" деп бут кийимин өптү. Арген аны жийиркене карап: "Мен сени баягы түнү эле өлүк катары көмгөм. Менин жашоомдо сага орун жок. Сенин жазаң — бул сенин азыркы абалың. Сен менин ыйманымды, намысымды сатканыңда эле өз тагдырыңа кол койгонсуң" деди да жаңы машинасына отуруп, газды басып кетти. Каныкей базардын чаңында, ылайда отуруп, өзүнүн ыплас иши менен жалгыз калды. Анын кулагында Аргендин "намыстын баасы өмүр бою өкүнүч" деген сөздөрү жаңырды. Окуя ушу менен аяктады. Каныкей өзү тандаган ылайга батты. Ал эми Арген өз бактысын тапты. Бирок суроо калат: адам кантип өзүнүн жакынын, өзүнүн намысын мынчалык арзан баага сатып жибериши мүмкүн? Бул окуя сизге сабак болдубу? Же балким сиздин тегерегиңизде да ушундай Каныкейлер бардыр? Баарын убакыт жана Кудай өзү ордуна коет экен. Кайтар дүйнө — бул жөн эле сөз эмес, бул жашоонун мыйзамы.